Күнгө окшош бул гүлдү албасам экен тебелек. Жанайым Турдакунова үчүн бүгүнкү күн өзгөчө. Анткени ал курбулары менен бирге жаңы китептер менен таанышып, белек алып, мультфильм көрүп, оюн ойноп, бүгүнкү күнү кызыктуу өтүп, абдан кубанычта. Мен деген жайлоо акчага көп келип атам. Тиги жомокторду үйрөнүп, жазгандарды, тамгаларды, санагандарды үйрөнүп, тиги ручка, карандаш жазгандарды ушуларды үйрөндүм. Бала бул жак мага аябай жакты, досторду күтө алдым. Нарын районундагы 3 чат жайлоо бала бакчасы 5 жылдан бери уюштурулуп келет. Быйылда 12 түтүндөн 3 жаштан 12 жашка чейинки 30 бала окутулду. Ар күн сайын 3 сааттан билим алышат. Программасы быйыл өзгөчө түзүлгөн. Балдардын дүйнө таанымын кеңейтип, коомчулукка тез аралашуусуна өбөлгө түзүүчү жана жекече таланттарын ачууга багытталган сабактарды атайын даярдыктан өтүшкөн тарбиячылар алып барышат. Экөөнүн айырмасы чоңунда тияктагы айылда бала бакчадан только чектелүү да аяктанчы чектин негизинде окутулат да. Бияк жайлоо шартындагы бала бакча чеги жок. Биз анын көбүнчөсү оюн аркылуу да биякта да жайлоодо бала бакча биз бияктан жеңилден орду көздөй деген метод менен ошонун негизинде окутабыз балдарды. Жеңилден орду көздөй методу бар атайын ошондуктан ал буякта балдар деген 3 жаштан алынат. Группа болбойт да, 3 жаштан 12 жашка чейин жаш өзгөчөлүгүнө карата да алынат да бул жайлоо бала бакчасындачы. Ошондой өзгөчөлүгү бар. Бияктан балдардын өзүнүн каалоосу менен келишет. Жомокторду окутканга аракет кылат. Жомок деле окпойсо аны биз спектакльлештирүүгө аракет кылабыз, роллоштурабыз анычы. Ар бир нерсени, мисалы, чамгырды алалык, чамгырда эле ролдор. Абышкасы, чамгыр, абышкасы, кемпири, кызы, чычканы, мышыгыш баары ошолну кыргыз. Ошондон эле бир эле чамгырдан биз балага канча нерсени үйрөтүп алып атабыз уже. Балдардын арасында мурда бакчага тартылбагандар да бар. Алар кыска убакытта көмөнөргө үйрөнүшүп, кызыктуу маалыматтар менен акыл эстерин байытууда. Мен бул жака чоң атамдыкына келгем, кымыз сүт ичейин деп. Анан биякта жайлоо бала бакчасы бар экен, ошол үчүн бул жака келип, оюнчуктар менен ойноп, көп жомокторду окуп, ырларды үйрөнүп жатабыз. Бүгүн мына ушул жайлоо шартындагы бала бакчанын иши менен өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынара Абдрайымовна таанышууга келди. Бөбөктөргө куру келбестен Роза Отунбаеванын Демилгеси фондунун атынан балдар үчүн бардык керектүү окуу куралдарды, оюнчуктарды балдарга тапшырды. Нарын шаарындагы Сагынбай Орозбаков атындагы облустук китепкананын кызматкерлери да келечек ээлерин электрондук китептер менен тааныштырышты. Кызыктуу маек курушуп, балдар үчүн жаңы маалыматтарды берип жатышты. Биз деген негизинен кадимкидей эле китептерди, тиги сыяктуу китептерди көрүп жүрөбүз. Кызыктуу окуяларга толгон мындай убакыт жайлоо бакчасынын бир гана күнү. Жайлоо шартындагы бала бакча өлкөнүн, анын ичинде Нарын облусунун бардык райондорунда иштеп жатат. Жүргүзүлүп жаткан бул иш жыл сайын уланмакчы. Анара Адылбек кызы, Улан Келдибеков, Нарын району.